Кыргызстанда бардык жарандар мамлекеттик ипотекалык компаниядан насие алса болот. Мекеменин директору Эльмира Абжапарованын маалыматына караганда, кыргыз жана немис өкмөтүндөгү Германиянын өнүктүрүү банкынан 10,5 миллион евро грант алуу тууралуу келишимге кол коюлган. Бул акчанын эсебинен Кыргызстандын бардык жарандарына, патент менен иштегендерге, бюджеттен тышкаркы чөйрөдөгүлөргө дагы ипотекалык насия берилет. Кредиттерди алуу үчүн кайрылууга биздин жарандарды чакырып кетет элем. Бүгүнкү күндө ушул линиябыз иштеп атат. Бул жерде акча бар. Сураныч, кайрылыңыздар. Ошол 3 банк дагы кайтала кетейин аттарын. Кыргызстан банкы, РСК банкы, KCB банктары. Мындан тышкары медиктер менен мугалимдерге мамлекеттик ипотека берүү үчүн Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунан 25 миллион доллар алуу пландалууда. Алар биздин азыр бүгүнкү күндө 25 миллион долларга биздин заявкабызды карап атышат. Узун мөөнөттүү кредиттер берилет. Бул бирок доллар менен биз өзүбүз алганыбыз менен биздин жарандарга сом менен берген атабыз. Буюрса узун мөөнөттүү 15 жылга чейинки кредиттер болот. Бул тууралуу уже так жаңылыктарыбыз болгондо дагы кене маалымат беребиз. Пандемияга байланыштуу мамлекеттик ипотекалык компаниянын пайыздык чендери да төмөндөтүлдү. Компаниянын маалыматына караганда, пайыздык чен 1% пунктта азайтылган. Мындан тышкары насыяны төлөөдө кыйынчылыктарга дуушар болгон жарандар насыя алган банкка арыз менен кайрылып, төлөө мөөнөтүн узартууну өтүнсө болот. Ушул жылдын апрель айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 1 миллион жаранга 42 миллион сомду түзгөн насыяны төлөө мөөнөтү узартылып берилди. Азыр дагы ошол каалаган ушу жарандар кайсы банктан кредит алган болсо, ошол банкка кайрылып, же болбосо биздин компанияга кайрылып, ушул арыз менен кайрылышса, биз ар бир арызды индивидуалдык түрдө, жеке түрдө карап чыгууга, колубуздан келген жардамды берүүгө даярбыз. 5 жыл мурда түзүлгөн мамлекеттик ипотекалык компания жалпы 5,5 миллиард сомдук 4700 насыя берген. Жалпысынан айтканда 16 миңден ашуун адам турак жай менен камсыз болгон. Жаңылай Болотбекова, Тагайбек Ахматов, жаңылыктар үчүн.